Жалал-Абад электро ачык акционердик коомунун түзүмүнө 12 район электр тармактары, 2 электр энергиясын сатуу ишканалары, 7 өндүрүштүк кызматтар жана 14 бөлүмдөр кирет. Коомдун негизги милдеттери баардык керектөөчүлөрдү коопсуз, ишенимдүү жана сапаттуу электр энергиясы менен камсыз кылуу. 33,7 миң чарчы метр аянт тейлеген Жалал-Абад областынын 1 миллион 51 миңден ашык калкын тейлейт. Жалпы электр энергиясын керектөөчүлөрдүн саны 225,316 абонент. Биз жараткан ийгиликтер 2010-2017 жылдардагы негизги техникалык экономикалык көрсөткүчтөрдүн талдоосунан көрүнүп турат. 2014-2017 жылдардагы дебитордук карыздардын талдоосу. Акыркы жылдарда электр тармактарында жабдууларды келбеттөө жана куруунун эсебинен компанияда инфраструктурасын жаңылоо боюнча бир топ иш-чаралар ишке ашырылып, олуттуу ийгиликтерге жетишти. Биринчи кезекте бул капиталдык салымдардын жаңы объектилерди курууга жана өркүндөтүүгө жумшалышынын өсүшү. 2015 жылы 83 миллион сом, 2016 жылы 96 миллион сом, 2017 жылы 108 миллион сом. Ушул көрсөткүч 2022 жылы 256 миллион сомго чейин жогорулайт. Техникалык жактан кайра жабдуу жана электр энергиясын коммерциялык эсептөөнүн тутумун өнүктүрүү боюнча көлөмдүү жумуштар аткарылды. Бөлүштүрүүчү компаниянын өндүрүштүк түзүмдөрүн реформалоо, алардын базар ыкмалары менен чарба жүргүзүүсүнө ылайыкташтыруу максатында түзүмдөрүн жана штаттык сандарын оптималдаштыруу жүргүзүлдү. 2017 жылдын план тапшырмаларынын аткарылышына токтоло кетсек, 12 айдын жыйынтыгы менен электр энергиясын пайдаланууга 1 миллиард 589,9 миллион киловатт саат электр энергиясы мерчемделсе, иш жүзүндө 1 миллиард 587,5 миллион киловатт саат же болбосо мерчемден 2,4 миллион киловатт саат электр энергиясы аз пайдаланылды. Жалпы жоготуу ченеми 13%га аткарылды. Электр энергиясын керектөөчүлөргө пайдалуу сатуу мерчеми 1 миллиард 376,4 миллион киловатт саат коюлган болсо, иш жүзүндө 100%га аткарылды. Электр энергиясына болгон жалпы төлөм мерчеми 1 миллиард 716 миллион сом болсо, иш жүзүндө 1 миллиард 728 миллион сом өндүрүлүп, 101%га аткарылды. 2017 жылы калыктан 2016 жылга салыштырмалуу 71,7 миллион сом акча көп чогултулду. Дебитордук карыздарды кыскартуу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында жылдын башындагы жалпы карыз 174 миллион сом болсо, жылдын жыйынтыгы менен 133,3 миллион сомду түзүп, жыл башына салыштырмалуу дебитордук карыздар 40,7 миллион сомго же 23,4%га кыскартылды. Электр орнотмолорун капиталдык жана утурумдук оңдоодон өткөрүү иштери 2017 жылы 107,5 миллион сомго мерчемделсе, иш жүзүндө 100%га физикалык көлөм менен алганда 102,4%га аткарылды. Анын ичинен капиталдык оңдоо 102,6%га, утурумдук оңдоо 102,3%га аткарылды. 2017 жылдын 12 ай ичинде 610 киловольт электр орнотмолорунда 1582 авариялык өчүүлөр катталып, 2016 жылдын 12 айына салыштырмалуу 145 өчүүлөргө кыскарган. Капиталдык курулуш жана келбеттөө жумуштары боюнча 2017 жылы 115,9 миллион сомго мерчемделсе, иш жүзүндө 107,9 миллион сомго же 93%га, физикалык көлөм 137,7%га аткарылды. 10 жана 04 киловольт аба чубалгыларын куруу мерчемдеги 24 чакырымдын ордуна иш жүзүндө 44,5 чакырым курулуп, 185%. Кошумча трансформатордук пункттарды орнотуу мерчемдеги 19 даананын ордуна иш жүзүндө 43 даана орнотулуп, 226%. Электр эсептегичтерди сыртка чыгаруу мерчемдеги 18 миң даананын ордуна иш жүзүндө 19,169 даана чыгарылып, 106%ды түздү. Автопаркты уюштуруу техникасын жана эмеректерди жакшыртуу үчүн 7,8 миллион сомдук иш-чаралар аткарылды. Оңдоо жана ыкчам чыгуучу бригадалар үчүн 10 автомашина жана 2 жеңил автомашина сатылып алынды. Республикабыздын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу максатында Өзбекстан Республикасынын аймагынан 35 киловольт караван Анашев аба электр чубалгысынын тилкесин алып чыгарып, кайра куруу иштеринин 2 чакырымы аткарылды.
Аксы район электр тармактар ишканасынын административдик имаратынын курулушу бүткөрүлдү. Электр энергиясынын теңемин так аныктоо максатында 35 киловольт көмөк чордондордун 6-10 киловольт киргилеринде 15 даана экаят алеттери орнотулду. Иш чаралардын келбеттөө бөлүгү боюнча аткарылышы 10-04 киловольт аба чубалгысын кайра келбеттөө мерчемдеги 45,0 чакырымдын ордуна иш жүзүндө 54 чакырымы келбеттелип 120%. Трансформаторлордун кубаттуулуктарын жогорулатуу мерчемдеги 34 даананын ордуна иш жүзүндө 84 даана орнотулуп 247%ды түздү. 35-16 киловольт көмөк чордондордун 16 киловольт жагындагы 21 даана эски май өчүргүчтөрү заманбап вакуумдук өчүргүчтөргө алмаштырылды. Керектөөчүлөрдү сапаттуу жана ишенимдүү электр энергиясы менен жабдуу жана авариялык өчүүлөрдү 10%га чейин кыскартуу максатында 35 киловольт шкафтар Терексай аба чубалгысынын 5 километр тилкесинде жаңы темир бетон мамыларына алмаштыруу жумуштары жүргүзүлдү. 35-10 киловольт Рахманжан көмөк чордонунда ашыкча жүк менен иштеп жаткан 4000 киловольт ампер трансформатору кубаттуулугу жогору 6300 киловольт ампер жаңы трансформаторуна алмаштырылды. Бул жерден чыгарылган трансформатор Арыстанбап көмөк чордонундагы 2500 киловольт ампер трансформатордун ордуна коюлду. 35-10 киловольт Бекен, Благовещенко, Сакалды, Ленинская көмөк чордондорунда 2ден жана Рахманжан көмөк чордонунда 1 бардыгы болуп 9 даана эскилиги жеткен NTMI чыңалуу трансформаторлор жаңы ишенимдүү иштөөгө сапаты жакшыртылган Нами чыңалуу трансформаторлоруна алмаштырылды. Өзүңүздөр көрүп тургандай, 2017 жыл ичинде Жалал-Абад электро ачык акционердик коомунда капиталдык курулуш жана кайра келбеттөө жумуштары физикалык көлөм менен алганда бардык түрү боюнча ашыгы менен аткарылды. Эми ушул ийгиликтерге жетип, өнүгүүнүн туруктуу абалына жетүү үчүн артта калган жылдардагы маанилүү окуяларга токтоло кетсек, Ала-Бука, Аксы, Нокен райондорунун айрым айылдары Өзбек Республикасы менен чектеш болгондуктан биздин аба чубалгылардын тилкелери алардын аймак аркылуу өтүп калган. Мындан улам ыкчам тейлөө иштерин жүргүзүүдө тоскоолдуктар жаралып келген. Жакынкы 5 жыл аралыгында өзүбүздүн аймакка алып өтүү жумуштары ийгиликтүү ишке ашырылды. 2013 жылга чейин Ала-Бука районундагы Көкташ айылынын Өзбек Республикасынын аймагында жайгашкан Гава 35-6 киловольт көмөк чордонунан электр жарыгын алып келген. Бирок коңшу республиканын аймагында электр энергияга чектөө коюлгандыктан аталган айылдын калкы суткасына 2-3 саат гана электр жарыгын пайдаланып келген болсо, аталган аймакка достук 116 киловольт көмөк чордонунан 6 киловольт чыңалуудагы жалпы узундугу 12 километр Көкташ электр аба чубалгысы курулган. Мындан тышкары 2016 жылы Ала-Бука районундагы 35 киловольт шкафтар Ажек Кыргызстан аба чубалгысынын 4 чакырымдан ашыгы Өзбек Республикасынын аймагында жайгашкан болсо, 2015 жылы электр чубалгылары толугу менен чыгарылып, 5,5 чакырым аба чубалгысы Кыргызстандын аймагына кайрадан курулду. Алгылыктуу аракеттер, алдыга болгон өсүштөр. Ала-Бука районундагы 35 киловольт шкафтар Терексай аба чубалгысы 1967 жылы курулган. Мамычалары жыгаштан болгондуктан эскилиги жетип калган. Мындан улам 2016 жылы 2 чакырымы кайрадан калыбына келтирилген болсо, 2017 жылы аталган аба электр чубалгысына СК-22 маркадагы 21 даана жана У-35 маркадагы 5 даана таяныштар орнотулуп, 5 километр тилкеси кайра келбеттелинди. 35-10 киловольт Ключевая, Астана, Промышленная, Бекен, Благовещенко, Сакалды, Ленинская, Рахманжан, Караөңкүр көмөк чордондорундагы эскилиги жеткен чыңалуу трансформаторлары жаңы ишенимдүү иштөөгө сапаты жакшыртылган трансформаторлорго которулду. Ал эми 35-10 киловольт 4 көмөк чордондорунун 6-10 киловольт ячейкалардагы 45 даана эски май өчүргүчтөрү заманбап вакуумдук өчүргүчтөргө алмаштырылды. 5 жыл аралыгында 6-10-04 киловольт чыңалуудагы 257 даана кошумча трансформаторлар орнотулду. 35-6-10-04 киловольт электр аба чубалгыларынан 188,6 чакырымы кайра келбеттелди. 2014 жылы Нокен районуна караган Апыртан айылында электр мамычалар жыгаштан болгондуктан эскилиги жетип, авариялык өчүүлөр көп каттала баштаган. Мындан улам 72 даана электр мамычалар жана кубаттуулугу жогору трансформатор орнотулду.
Заман талабына ылайык жабдуулар менен камсыздалган жаңы имараттар. 2015 жылы зарылдыктан улам Жалал-Абад электр ачык акционердик коому электр энергиясын сатуу кызматы үчүн 2 кабаттуу имаратты сатып алып, толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөргөн. Имараттын ачылуу аземи 22 декабрь күнү энергетиктердин кесиптик майрамында болгон. Мында азыр электр энергиясын сатуу бөлүмү, адистер бөлүмү, башкаруунун автоматташтырылган тутуму бөлүмү, окуу борбору сыяктуу бир катар бөлүмдүн кызматкерлери иш алып барып жатышат. Ал эми 2017 жылы Аксы райондук электр тармактар ишканасынын кызматкерлери жаңы имаратка көчүп киришти. Заманбап имарат 2 кабат курулуп, зарыл болгон бардык жабдуулар менен камсыздалды. Аксы район электр тармактар ишканасынын эски имараты 1960 жылдары салынып, 1 ай өкмөттө гана тейлегенге ылайыкташкандыктан бөлмөлөр жетишсиз эле. Андан да эскилиги жетип, авариялык абалда турган. Мындан улам Жалал-Абад электр ачык акционердик коому өзүнүн каражатына жаңы имарат курду. Автопаркты жаңылоо. Жыл сайын компания автопаркты жаңылоонун үстүндө иш алып барып жатат. Тейлөөнүн талаптагыдай уюштуруу максатында өз каражатыбызга 2012 жылдан бери 45 даана унаа сатып алууга жетиштик. Натыйжада оңдоо жумуштарын ыкчам аткарууга кошумча шарттар жаралды. Трансформаторларды калыбына келтирүү цехи жана трансформаторларга керектүү тетиктерди даярдоо цехи ийгиликтүү иштеп жатат. 6,04 киловольт чыңалуудагы иштен чыккан трансформаторларды калыбына келтирүү цехинде айына 15 даанага чейин трансформаторлар оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, жылына 180 трансформатор кайрадан калыбына келтирилет. Ошону менен бирге бул цехте трансформаторлордун майларын тазалоого жана жараксыз ором зымдарын кайрадан жаңылоого шарттар бар. Ал эми өткөн жылы аталган цех кеңейтилип, жаңы имаратта 35-16 киловольт чыңалуудагы трансформаторларды калыбына келтирүү жумуштарын алып барууга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Мындан тышкары трансформаторлорго керектүү тетиктерди жана аба чубалгылардын темир конструкцияларын өзүбүз ачкан механикалык цехибизде жасап жатабыз. Цехте трансформатордук пункттардын шкафтары, шкафтын эшиктери, трансформаторлордун жана ажыраткычтардын алдына коюлуучу жасалгалар, тосмолор, мамычалардын траверстери, трансформаторлордун шпилькалары базар баасынан 2-3 эсе арзан жасалууда. Биздин эсептөөлөрүбүз боюнча аталган цех жылына ишканага 2-3 миллион сом каражатты үнөмдөп берет. Акылдуу электр эсептегичтерди орнотуу. Жоготууларды жана электр энергиясын уурдоолорду кыскартуу үчүн эски индукциялык электр эсептегичтерди жаңы заман талабына ылайык электрондук электр эсептегичтерге алмаштырып, таянычтан эсептегичке чейин аралыктагы кирди зымдары көрүнүп тургандай кылып, үйлөрдүн сыртына жайгаштыруу жумуштары жүрүп жатат. Бүгүнкү күнгө 167 088 абонентке электрондук эсептегич орнотулган. Ал эми акылдуу электр эсептегичтерди орнотуу жумуштары Жалал-Абад электр ачык акционердик коомунда 2013 жылдан бери пилоттук негизде ишке ашып келет. Абоненттер үчүн дагы, көзөмөлдөөчү кассирлер үчүн дагы бул ыңгайлуу жана бир топ артыкчылыктарга ээ. Электр энергиянын жоготууларын жоюу жана иш мүнөзүн жеңилдетүү максатын көздөйт. Текшерүүчүнүн кызматын жокко чыгарган бул аппарат уруксаат берилген кубаттуулуктан ашыкча колдонсо, автоматтык түрдө жарыкты өчүрөт. 2013 жылдан бери область боюнча жалпы 3804 даана акылдуу электр эсептегичтер орнотулган. Кардарларды тейлөө. Өткөн жылы Жалал-Абад шаардык электр энергиясын сатуу ишканасынын алдында кардарларды тейлөө борбору ачылып ишке киргизилди. Бир эле учурда бир бөлмөдө 6 адис абоненттер үчүн кызмат кылышат. 2 оператор, 2 кассир, 1 администратор жана 1 жаңы абоненттерди кириштөө боюнча атайын адис иш алып барууда. Өзгөчө күз-кыш мезгилдеринде төлөмдөрдү кабыл алуучу жайларда кезекке тургандардын саны кыскарып, тейлөө жагы алда канча ыкчам болууга өттү. Бир нече маселе менен келгендер ар адиске барып чуркабай, баарын бир жерден бүтүрүүгө шарттар түзүлдү. Кардарларга кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу үчүн компаниянын өзүндө бирдиктүү терезе бөлүмү бар. Ал жерде абоненттер үчүн 149 кыска номердеги атайын ишеним телефону иштейт. Мындан тышкары биздин веб-сайтта электрондук кабылдама бар. Ал жерге абоненттер үйлөрүнөн чыкпай туруп өздөрүн кызыктырган суроолоруна жооп алуу үчүн кат жолдогонго мүмкүнчүлүктөр каралган. Окуу борбору адистердин квалификациясын жогорулатууда. Жалал-Абад электр ачык акционердик коому 2014 жылдын ноябрь айында атайын окуу борборун ачкан. Аталган борбор өндүрүштүк зарылчылык үчүн адистердин квалификациясын жогорулатууну талаптагыдай уюштурууну максат кылып койгон. Бул окуу борбор жыл сайын электромонтёрлорду, көзөмөлдөөчү кассирлерди, мастерлерди жана башка адистерди окутуп келет. Окуу борбору ачылгандан бери жалпы 619 кызматкер адистигин жогорулатты. 619 кызматкердин ичинен
299 бөлүштүрүүчү электр тармагын тейлөөчү кызматкерлер, 307 электр энергиясын сатуу бөлүмүнүн кызматкерлери болсо 13 иш алып баруучулар болду. 2015-2017 жылдар ичинде окуу борборунда 619 кызматкерибиз кесибин жогорулатты. Жалпы чыгым 1 593,5 миң сомду түздү. Ушул эле жылдар аралыгында Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун окуу борборунда 28 кызматкерди окутууга жалпы 558,8 миң сом жумшалды. Өзүбүздүн окуу борборубузда кызматкерлерди окутуу менен 10 миллион сомдон ашык каражатты үнөмдөдүк. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.